Чүй областынын Жайыл районунун Красная Речка айыл аймагындагы Алмагра жоопкерчилиги чектелген коому 2019-жылы уюшулуп, интенсивдүү багбанчылыкты жайылтуу багытында 30 гектар аянтка алманын экспортко багытталган сортторун өстүрүүнү колго алышкан. Кардарлар менен азыртадан келишим түзүлгөн. Учурда бул жерге алманын 5 сорт эгилип, 1 гектар жерге 3500 көчөт туура келет. Баары Европанын технологиясы менен өстүрүлөт. Көчөттөр Италиянын питомниктеринен агрономиянын коштоосунда алынып келинген. Демейки алма көчөттөрүнө караганда Италиянын алма көчөттөрү түшүмдүүлүгү 3-4 эсе жогору. Беделине жеткенде гектарына 70-100 тоннага чейин түшүм жыйноого болот. Силер өзүңөр көргөндөй, мына бүгүн биздин алма багыбызда отурабыз бардыгыбыз. Бул жерде алманын 5 сорту тегилген, интенсивдүү. Сорттордун аты Fuji, Gala, Granny Smith, Red Delicious жана Gaia. Буларды биз 15 июлда быйыл 2020-жылы 15 июлда тегилген бактар. Көчөттөрдү биз Италиядан алып келгенбиз. Андан тышкары мына өзүңөр көргөндөй бул жерде эң акыркы технологияларды колдонуп бак тиктик. Опорно-шпалерный системаны Казакстандан алып келип орноттук. Андан тышкары капельное орошение, тамчылатуу сугартуу системасыны биз Израилден Нетафим компаниясынан алып келип орноттук бул жерге. Бул жерде жалпысынан 10 гектар жерде жалпысынан 42 000 түп алма тегилген. Мына Кудай Аллага шүгүр, алмаларыбыз бардыгы жакшы, приживаемость аябай жогору болду. Андан тышкары бул проектти ишке ашыруу үчүн биз фонддордон каржы издеп колдонгонбуз. Биздин негизги бизди каржылай турган фонд бул BT Innovations же Байтүшүм Innovations фонду. Ошолордун жардамы менен, ошолордун каржысы менен бүгүнкү күндө 10 гектар жерде биз толугу менен иштерибизди бүтүрдүк. Мында сиздер көрүп тургандай бактардын аралыгы техниканын кирүүсүнө ыңгайлашып тигилген. Алма өстүрүүдөн сатууга чейинки төмөн түйшүктөрүн бизге атайын адис буларды айтып берди. Бул жерде эми ошол акыркы үлгүдөгү заманбап технология дейбизби, же интенсивдүү технология дейбизби, же ыргалдуу технология дейбизби, ошо негизинде тигилген бактарда. Бул жерде биз өзү негизи эле айыл чарба тармагы биз ошол жаңыланууга өтүшүбүз керек да. Айыл чарба бул мен ойлойм келечекте бул экономикада мамлекеттин бюджетиндагы локомотиви же башкача айтканда приоритеттүү тармагынын бири болуп саналат да. Ошон негизинде биз ушундай жаңы ыкмаларга, жаңы технологияларга, жаңы тармактарга өтсөк, биз бул тармактардан өнүгүп өсөбүз деген ишенимде турабыз да. Анан бул жерде чоң кластер керек, чоң жанагында агро комплекстүү өнөр жайларды куруу керек, ошо негизинде жасалыш керек да, ыкталат. Мисалы мына биз азыр Red Delicious деген алма сортунда турабыз. Бул Red Delicious биздин жанагы превосход деген алмага окшоп кетет, бирок бунун өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Уникальности деп коет. Бул жерде алманын биринчиден сакталуусу, экинчиден формасы, үчүнчүдөн көлөмү, төртүнчүдөн алманын баягы вкусовое качество деп коет, баягы өзүнүн дамдуулугу жагынан да өзгөчөлөнөт да. Бул ар тараптуу өзгөчөлүктөр бар. Бирок ушул эле сорттордун Red Shift деген жана башка дагы скрешение бири-бирине аргындашкандагы сорттор бар. Бирок ар бир алманын өзүнүн өзгөчө уникальности болуп турат да. Бул да ошондой бир уникалдуу алмалардын бири. Буну биз быйыл 2020-жылы июлдун 12-синен баштап тигип баштаганбыз, биринчи посадка. Быйыл түшүм алды. Бирок жанагы толук кандуу өзүнүн жылдык процессине жетпегенине байланыштуу бир аз чоңой албады, бирок алма өзүнүн даже дамына чейин киргенге чейин быйыл успеть этти да. Бул боюнча да үлгүрүп ошол нерсе менен болду да. Анан буну быйыл 2021-жылы себеби бул 1 жыл толук адаптациялык периоддон өтпөгөн үчүн, Италия мамлекетинен башка мамлекет климаттан келди да. Ошол негизинде өтпөгөн үчүн быйыл азыр ойлонуп атабыз, быйыл түшүмдү кандай алабыз? Быйыл түшүмдү толук кандуу алайлыбы же дагы 1 жыл ошо адаптационный период же баягы биздин климат шартка өзү келе турганды келтирелүү деген эки процессти карап отурабыз. Быйыл азыр жазда чыкканда дагы өзү айтат, өзү көрсөтөт, өзү кандай жаздан чыкканына байланыштуу, ошол бактын өзүнүн баягы состояниясына жараша, өзүнүн ошол эмес сапатына жараша ошону карап туруп биз ошону быйыл чечебиз да, канча эме кылабыз. Бул эми жылдык кандай?
Бул эми ошол биздин эски бактардан айырмасы, биздин эски алма бактарында бул баягы орто бойлуу, бийик бойлуу, анан кыска бойлуу деп бөлүнөт да. Биздин дагы баягы атам замандан келаткан өзүнүн көчөттөрдүн дагы өзүнүн ушундай физиологиялык жактан өзүнүн түзүлүштөрү бар. Булардын тамырлары жердин үстүн катмарына гана жайгашат да. Буларда жанагы ок тамыр деген, анан эки жакка кеткен тамыр деген болбойт. Бул жерден ошо 40-60 сантиметр гана үстүндүкү жерине жайгашат дагы. Ошо тамыр бул чачма тамыр болот да, чөптүн тамыры сымалдуу тамыр болот. Ошон үчүн булар ыргалдуу болуп, интенсивдүү болуп бат түшүмгө кирет да. Бул мисалы булардын процессинде, физиологик процессинде биринчи бул тамыр эне да. Эне өзүнө керектүү азыктарды алат дагы. Ошо азыктарды алып бүткөндөн кийин толук кандуу анан үстүгө көчөттүн өсүүнө, анан түшүм берүүгө иштеп баштайт да. Процесс ушундай кетет да. Мунуку ошол баягы мен айткандай, жогоруда айткандай чачма тамыр болгон үчүн, жердин үстүн катмарынын жайгашына болгон үчүн буга керектүү азыктардын убак саатына программанын негизинде бере турган болсоң, ошо азыкты алат дагы, ошо керектүү азыкты өзүнө алып алгандан үстүгө иштеп баштайт да. Ошон үчүн процесс бул биринчи, экинчи жылдан баштап кайра түшүмгө кире баштайт. Булардын түшүмгө бериши 3кө бөлүнөт, 3 классификация бөлүнөт. Биринчиси жанагы техникалык түшүм деп айтылат. Бул баягы алма, мисалы мен алмам түшүм алды деп 1-5-6 ай же 2-3 алган алмалар болуп калат, процесстер ошондой болот да. Экинчиси база урожай. Мындайча айтканда бир гектарынан 10 тонна, 15 тоннага чейин алабыз да. Анан үчүнчүсү бул масса урожай деп коет. Бул уже промышленно өндүрүштүк түшүмдү бере баштайт. Булар 35 тоннадан 100 тоннага чейин түшүм алса болот. Бирок бул бизде жаңы практика, жаңы технология болгон үчүн биз эми бул жакты өздөштүрүп, жаңыдан өздөштүрүп аткан тармак катарында биз бул ушу болжолдоп атабыз. Бир 65, 55, 65, 70 тегерегинде түшүм алсак болот деп болжолдоп турабыз да. Бирок ошонун негизинде бул жерге аябай чоң илим керек. Бул чоң илимдин, чоң жанагындай идентификациянан кийин илимдин негизинде жасалып турган нерсе. Ошол бизде бүгүнкү күндө буга тажрыйбабыз дагы, илимибиз дагы жетпейт да бул тармак боюнчачы. Ошол боюнча биз Италиядагы өнөктөштөр менен, Таглиано деген питомниктин ошол жакта өнөктөштөр менен негизинде ошолар менен биргеликте ушул бакты тегип атабыз. Алар бизге ушул бакты кантип өстүрөт, кантип карайт программанын негизинде, кантип бутайт, кантип bundan түшүм алат, кандай түшүм алат, ошонун баардык технологиясын ошолор бизге үйрөтө турган болду. Кыргызстан агро мамлекет болгондон кийин, аграрлык мамлекет болгондон кийин баарыбыз биз ушундай технологияларга өтүшүбүз керек да. Бул биринчиден түшүмдүүлүгү жогору, аябай чоң түшүмдү берет. Экинчиден бул жерде ошол керектүү сапаттуу түшүмдү алса болот. Үчүнчүдөн ошол канча чоң түшүм алгандан кийин баа саясатын чечип, ошонун негизинде биз ушул тараптарды чечсек болот да. Жаздын камын кышта көр демекчи, учурда бактарды байлоо, бутоо иштери кызуу жүрүп жатат. Эми бул алма түйгөндө кулап кетпеш үчүн байлаш керек болот го муну. Кембрик деп коет муреки. Ушул эме жип менен байланат. Бул эме өз атайынын өзүнүкү да. Мындай. Кембрик да. Алмага зыяны жок. Чойло берет. Мындай оройсуң муну. Моягы өйкөп салбаш үчүн. Бул зымдагы өйкөп салат да муну. Өйкөп үчүн оройсуң буга. Мындай ороп туруп, анан кийин муунтабыз муну. Мындай муунтабыз. Алманын түз өсүш үчүн. Түстөйбүз, тияк бияка жылбаш үчүн түстөп алабыз. Анан кемитип туруп байлайбыз. Ушуну бул турат. Анан эми дагы өскөндөн кийин буга жеткенде дагы байлайбыз буга. Эми жерге жетип калышы мүмкүн да. Мындай да. Анткени ушул бул 50 килограммга чейин берет деп атат. 40-тан 50 килограммга чейин. Ошон үчүн жыгылып калат. Эми муну абрез кылабыз эми муну кефрадан баштап мунулардын конкуренттери коет, мунулардан алабыз мунуларды. Чоң жоондорун. Мунуларды кесебиз. Ал эми көчөттөрдүн мыкты жетилиши үчүн дарылоо иштери кыйынчылык жаратпай койбойт. Мөмө бактарды өстүрүүдө Европанын тамчылатып сугаруу системасы алгылыктуу. Бул ыкманын өз жабдуулары бар.
Мындагы агрегаттан кое берилген суу ар бир көчөттүн тамырына келип жетет. Сугат мезгилинде суу тартыш болуп калбаш үчүн суу бассейнде сакталат. Суунун ичинде зыяндуу курт кумурскаларды жок кылуучу атайын жабдуу да коюлган. Бактарга жер семирткичтер да мына ушул тамчылатуу аркылуу жүргүзүлөт. Биздин багбанчылыктын эң жүрөгү болгон алма багыбыздын эң маанилүү шаймандары болуп заманбап үлгүдөгү биздин бул насостун станция ушул турган жерде эң башталышында бул жерде мынау турган насос мотор менен иштеген насос ушул биздин 30 гектар алма багыбызды толук кандуу сугат менен суу менен камсыздоого кудурети жетет, мощности полностью жетет. Бул биздин чет элдик компаниядан алып келинген атайын шаймандар заманбап үлгүдөгү эң акыркы үлгүдөгү шаймандар болуп эсептелет. Мунун эң биринчи негизги көңүлгө ала турган нерсе бул удаленка менен интернетке подключать этип алып, дүйнө жүзүнүн кайсы бурчунда болбосун мобилдиктин приложение аркылуу кайсы убакта сугарып, канча нымдуулук жетишпей аткандыгын баардыгын көрсөтүп билүүгө болот. Анан кийинки биздин сугаруудагы эң негизги могу турган 5 бачок, бул фильтрационный бачоктор деп коет. Бул фильтрационный бачоктор эң негизгисиндеги кир болуп канча ылайланган суу келсе дагы ушуну ичүүчү деңгээлге чейинки тазалап берип турат. Эң таптаза суу чыгарылат. Андан кийин дагы заманбап иштеши бул өзүн-өзү фильтрация, өзүн-өзү тазалап турат. Ичиндеги ар кандай упыр-супыр, чаң, ылай келгендерде толуп калбаш үчүн ар бир 2 сааттын ичинде өзүн-өзү самоочищающий болуп тазаланган калдыктар чыгарылып башка жака өткөрүлүп берип турат мына труба аркылуу. Бул негизинен Израилдан импорттолуп келинген биздин Борбордук Азиядагы эң 2ден 2 болсо ошонун бирөө биздин өндүрүштүн системасында турган тамчылатма сугарын шаймандары болуп эсептелет. Анан кийин бул жерде мына азыр турган бул жерде аппарат ар бир жерде кайсы жерде кандай кир суу келип атабы ошонун баарын анализдеп чыгарып турат. Бүт анализдердин дагы кандай суу кетип аткан, кислотасын баарын чыгарып берип турган заманбап үлгүдөгү насосный станция болуп эсептелет. Бул жерде болсо мына бачок гранулированный минералдык жана органикалык жер семирткичтерди автоматтык түрдө биз положенный количествосы менен саны менен салабыз. Буга өзү эритип системный полив деп айтылат. Ошо полив аркылуу жер семирткичтер дагы бул мына бачок менен берилет. Гранулированный түрүндөгү. Бул турган шайманыбыз болсо суюктук түрүндө кошулуп берилиши турган ар биринин дозасын ченем менен берип турат. Андан кийинки келе турган нерсебиз бул жерден системный магистраль деп кетет. Канча куб суу, канча бүт убак кетип аткан жерде бир счетчик бар. Бул счетчик аркылуу канча суу саатына канча кетип аткан бүт баарын көргөзүп турат. Бул жерде биздин тамчылатма сугарынын түтүкчөсү эң бул жерде негизгиси ар бир мынау түтүкчө аркылуу ар бир кичинекей өзүнүн тешикчелери бар. Ошолор аркылуу саатына 2 литрден тамчылатма положенный давлениясы менен берип турса, ар бир түз тамырына келип тамчылап суу берип турат. Анан кийин биздин кээ бир фермерлердин жаңылышкандары арзан жөнөкөйлөрдү алып жазаласа ал мүмкүн эмес. Баарын айта кетет элем. Бул деген атайын жазалган, атайын чыгарылган Европадан келген түтүкчөлөр. Мунун ичинде да өзүнчө да трехслойный фильтрация турат, чтобы могу майда тешикчелери жанагындай ар кандай чаңдар менен же балырлар менен кеткен немеден толуп калып анан забивать этип иштебей калган случайлар көп болуп атат. Ошолор үчүн мунун ичинде дагы 3 слойный фильтр менен турат. Ар бир тамчылап бирөөсү бүтүп калса бирөөсү иштей турган аябай көп татаал схемада турган неме. Ар бир ичинде мына кички тешиги бар. Ушул жерден ар бир
тамчылап турат. Ар бир тамырына керектүү сууну, керектүү нымдуулукту кармап берип турат. Мунун эң негизги ушул түтүкчөнүн эң негизги нерсеси ичиндеги фильтри болуп эсептелет. Чтоб мындан ар кандай немелер менен бүтөлүп калып анан повреждение болбош үчүн эң негизгиси бул. Анан кийин кышка суукка чыдамдуу, күнгө күйбөйт. Ичинде суу калып тоңуп жарылат деген жок. Дагы бир эң эмеси секрети бул ичинде калган сууларды автоматически өзүнөн өзү испарение кылып кургатып коет. Кышкы консервацияга койгондо эч коркунуч жок. Суу калып калса жарылып повреждение болот деген эмеси жок да. Анан ушул 3 слой фильтрдин дагы бир касиети калып калган сууну ошол фильтр аркылуу кайра испарение кылып чыгарып жиберет. Ичинде суу калбайт эч кандай. Кышкы консервацияга койгондо ушундай. Анан эң аяк жагында муну промывочный деп коет. Жаңы сугатты баштаганда баш жагында эң жөнөкөй эле эч кандай кран, эч кандай ачып жапма жок. Мына эң жөнөкөйлөтүлгөн эле чыгарып туруп эле кольцаны койсо суунун баары берден агып чыгып кетет. Мына ачканда эле ичиндеги суулардын баары чыгып өзүнө өзү самоочищающий тазаланып калат. Тазалангандан кийин эле кайра муну бүктөп туруп эле өзүнүн кольцасына кийгизип койсок бүттү. Лишний суу чыкпай жабылат дагы тамчылатма түтүкчөлөр менен кете берет. Бул жерде опорный шпалерный стойка деп айтылат. Негизи айтылган ар бир бул эң негизгисинен өйдө кармап ар бир тартылган зымдарды 3 катар, 4 катар, 5 катарга чейин зымдар тартылат. Ошол зымдарга мына биздин бактарыбыз байланат. Анткени булар өздөрү кички болгону менен түшүнү көп болгондо өзүнүн салмагын көтөрө албай ийилип сынып калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул опорный стойкага зымдарды тартып ар бирине байланат. Байланганда бул ар бир аябагандай көп жыш болгондуктан ушундай нагрузканы кармаш үчүн мына ушул трос менен жерге якорь деп коет. Бул якорь деген 1 метр, 1,5 метрге чейин жерге аябай кагылып, ушундай аябай күчтүү жакшы технология менен тартып, бекем жыгылбаш үчүн кармалат. Анан үстүнө бул бийик болгон себеби мунун үстүнөн сетка жабылат, антиградный деп. Жанагы бизде көбүнчө азыркы өзүнүн жергиликтүү бактар доол уруп кетип, мөндүр уруп кетип, аябай чыгаша болуп атпайбы. Ошон үчүн мунун үстүнө антиградный сетка деген болот. Ушулар жабылып убагында. Жаап күн өтө ысыкта, ультрафиолетовый ысык, күнүн ысыгы өтүп, ысык уруп койбош үчүн дагы көлөкө сыяктуу кылып жаап турган технология. Ал быйыл буюрса мунун үстүндө баары полностью жабылат, жабабыз. Келечекте заманбап багбанчылыкты кеңейтип, түшүмдү жогорулатуу пландары коюлган. Кайра иштетүүдө логистикалык борбордун курулушун долбоорлоп жатышат. Алмалар чет өлкөлөргө экспорттолуш үчүн толук стандартка жооп бериши керек. Ал үчүн алманын түсү жана формасы бирдей өңчөйдө болушу шарт.